Бул туалет күнүнө миңдеген адамдар колдонгон Осаканын метросунун ичинде турган туалет. Бир дагы жит жок, таптаза турат. Бул кнопкалар белгилүү япон туалеттеринин функциялары баары иштейт. Кошумча мону бассаңар үн чыгарат. Туалет кагаздары турат. Бул жууп кетет, санитайзер, кол кармагыч, сумка асып койчу. Бул жака баласы менен киргендерди баласын отургузуп коет экен калуучулар. Ушундай туалет бул метродо турат. Бизде метро жок, ошо вокзалдагы туалеттер менен салыштырып көрүлгөн. Тур агентстволорго барбай эле өз алдыңарча кыдыргыңар келип атса, мен силерге бир канча кеңеш айтып коеюн деп атам. Ушуларды эске алсаңар, силер үчүн кыйла жеңил болот. Биринчиден элестеткиле каяка барасыңар, ошол өзүңөрдүн маршрутуңарды элестетсеңер, эмнелер керек экендигин түшүнөсүңөр. Биринчиден билет алыш керек, Мисалы Бишкектен Токиого келе атасыңар. Билет алыш керек, баргандан кийин отелде жашаш керек, аэропортто түшкөндө аэропорттон отелге чейин жетиш керек. Анын үчүн эмне керек? Азыр поезд өтүп кетсин. Аэропортко түштүңөр, аэропорттон отелге жетиш керек. Анын үчүн ошол аэропорттон отелге чейин транспортко минип, транспорттун билетин алыш керек. Демек, ал жердин жергиликтүү акчасы керек. Силерге интернет керек, анын үчүн симка керек. Азыр ушулар жөнүндө айтып берейин деп атам. Билетти мен авиасейлстан издейм, мисалы Бишкек Токио дейм, датаны жазсаңар, ошол жерде бардык варианттар чыгат. Мүмкүн болушунча мен түз рейс болгон авиакомпанияларды карайм дагы. Эгер ошол авиакомпания Бишкекте болсо, ошонун офисине барып алам. Болбосо сайтына өтүп, карточка менен ошол сайтынан сатып аласыңар. Отелди booking.com. Мен дайыма ушуну колдоном. Booking деп дээрлик бардык өлкөлөрдө болгон бар түрдүү отелдер бар. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө жараша ошол жерден карап тандап алсаңар болот. Бул жак кооз жер экен, бирок бир жак бул жака бир поезд, наркы жака бир поезд өтүп атат. Отелди Bookingден аласыңар. Bookingдин жакшы жагы ошол жашагандан кийин, ошол чыгып кеткенден кийин отель жөнүндө кийин сайтта пикир жазсаңар болот. Аларга баа берсеңер болот. Төмөн баа берип койбосун деп ошол отелдер аракет кылат силер үчүн. Же мисалы алдын ала төлөбөй эле брон кылып койсоңор болот. Мисалы 20 күндөн кийин барам деп аткан болсоңор, бир жумадан кийин пландар өзгөрүп кетти. Бекер эле отмена кылып саласыңар. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Аэропортко түшкөндөн кийин силерге акча керек болот. Ошол өлкөнүн акчасы керек болот. Муну үчүн Кыргызстандагы өзүңөрдүн счетуңарга бир доллар карточкаңар болуш керек. Ошол жерге акча салып коесуңар, доллар акча салып коесуңар. Бул жага келгенден кийин ошол банкоматтарды издеп, бир банкоматтан карточкаңарды салып, ошол жергиликтүү валюта менен акчаны аласыңар. Доллар менен эмес, жергиликтүү валюта менен акча аласыңар. Банк бир аз комиссия алып калат. Бирок ал баары бир силердин ошол жердеги аэропорттогу обменкаларга барып акча алмаштырганга караганда силер үчүн пайдалуу болот. Эми силерге симка керек, интернет керек. Мен буга чейин дайыма барат элем дагы ошол кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Стамбулда аэропортто эле симкалар сатылат. Алар бирок өтө кымбатка сатат. Шаарда мисалы шаардага караганда 3-4 эсе кымбатка сатат да. Мен бул жолкусунда ошол нерсени токтоттум. Air Allo деген бир приложение колдондум. $6 2 гигабайт интернет берет экен. Мага азыр бир жумага кеңири жетти. Эми дагы бир аз дагы сатып алып коем. Ошондо деле барып жергиликтүү бир симканы алып отурганга караганда кыйла ыңгайлуу. Силерге симка өзү керек эмес. Эч кимге звонок кылбайсыңар, интернет керек. Бул ошол Air Allo жакшы интернет берет экен. Азыр ошол интернетти колдонуп өтө ыңгайлуу сонун нерсе экен. Ошондой интернетти байладыңар, Google картаны өтө жакшы колдонушуңар керек. Google карта аркылуу жолуңарды табасыңар. Мен мисалы бул жерде азыр күндө ошону менен таап атам. Азыр мисалы кайсы жердемин билбейм. Бирок Google картаны ачып туруп өзүмдүн отелимди жазсам, түз бар, оңго бурул, автобуска отур, же бул станцияга кир деп баарын көрсөтүп турат, ошону менен жолуңарды таап кетесиңер. Мына отель, авиабилет, жергиликтүү валюта, интернет, анан Google карта. Анан дагы бир маанилүү нерсе, үйдө отуруп интернет аркылуу бир жума 10 күн алдын ушул бара турган шаарыңар, өлкөңөр жөнүндө көбүрөөк
маалымат алгыла. Ошол жердеги видеолорду көргүлө. Ошол өзүңөрдүн мээңерде маршрутту түзсөңөр, мен азыр барам, аэропорттон түшөм, отелиме барам, отелге баргандан кийин кайсы жерде тамактанам, кайсы жактарды көрөм деп мындай элестетсеңер, ошо маршрутка жараша оюңарга суроолор келет. Ошолордон анан Google'дан издеп, YouTube'дан издеп, бир видеолорду көрсөңөр, ошолор жөнүндө маалымат аласыңар, алдын ала даярданып алсаңар дагы жакшы. Ушуларды эске алсаңар, менин оюмча, силер дагы жакшы кыдырып баштайсыңар.